Бизнеске машиналарым бар деген болчу. Шуну менен алып кетейинчи. Көрүп кетейинчи. Кандай машиналар бар экен. Мына эмне? Түнүк эле Kia Rio. Бизнеске так BMW и Mercedes. Жылдары канча? Комплектациясы жакшыбы? Комплектация средний. Жылдары 2021. Кандай условия берет өзү? Бизнес аренда Mercedes 2019 4800, 2021 5200'ден 5500'e чейин. Условия кандай? График 7.0. 7.0, первоначальный взнос канча? Первоначало 10 000, 15 000 накопитель. 25 000. Шарт ташташ керекпи? Без разницы. Без разницы. Какой-то самозанятый. То есть 4000 аренда канча дейсиң ошону? 4800'ден ошондо накопительный менен 4800 болсо эгер 5000ден төлөй бересиң, ошол первоначальный взнос толгучаң да. Толгуча. Жакшы. Жакшы. Ошо как раз бизнеске машина издеп атпаймынбы? Мен кече тесттен өттүм да. Бизнеске. Айдын да машиналарыңда весе тартып коюн. Эконом, комфорт бар деп атасың, э? Бар, эконом 2020-лар. 1700'ден 7.0. Комфорт дали момент оптима бар. 2600 7.0 2019. Комфорт плюс. Анан комфорт плюс K5 бар, Sonata бар. Geely Atlas бар. Chery Tiggo 7 бар. И JAC 7 бар. JAC 7 2800'ден 7.0. Так, мен условияңды почталарын полный билем уже, үчүнчү жолу келип атамбы. Ошол эле 5000. Ошол эле 5000. Первоначальный взнос. Парктын проценти 3, көтөрбөдүң да, туурабы? Жок, 3%. Моментальный выплата. Проблема болот да. Түнү какой-то задержка болот абы. Мисалы үчүн менде эртең саат 10дон 12ге чейин, түнкү саат 12ге чейин. Суббота, воскресенье кээде задержка болуп калат, кээде сбой болуп калат. Сбой болуп калат. Кыскасы акча ишке кетпейт, төлөнөт. Андай сбой бизде деле болуп атпайбы? 2800 жактар. Жакты комфорт плюска бул леш-лешле турат негизи бул. Шкода Octavia да, грубо айткандачы. Класс Шкода Octavia'ны комфорт жөнүндө кошуп алышты. Бирок чыкса керек булар. Азырынча доступ ачык. 16-жылга чейин лицензия алынып калгандарда жактарда полный лицензия ачык. Ал жаңы алып чыксаңар лицензия немени комфорт плюс ачып бербейт. Экономдор 1700'дөн мына турат. Мында да Atlas турабы? Бул колерей экен. Ушугун бир алып, бул башкачараак болот экен. Всё. Бул жакта экономдор турат, ондар эконом, комфорт плюс. Онун Atlas турат, э? Эки Atlas бар экен, бүгүн Atlas жок экен. 7 Pro Max турат. Кыскасы, Atlas, Chery'лер, комфорт плюстагылар 3000'ден. K5 и Sonata тоже комфорт плюстагылар 3000'ден. Оптималар 2019'дар. Комфорт плюска кете берет, бирок 2600'дөн турабы? JAC 2800. Экономдордун бардыгы 1700'дөн экен. Первоначальный взнос 5000 экен. Депозит эч нерсе жок. Анан кийин вывод жөнүндө сурадым. Эмнеге вывод жөнүндө комментарий жазып атышат десем, ошол задержка болуп калат дейт. Ал задержка бизде деле болуп атпайбы? Биздин порталда задержка болуп калат, бирок ал төлөнөт, ишке кетпейт. Ушундай тургандар. Машина керек болсо алгыла. Желающийлер. Желающий эместер комментарий жазышат баягы эле. Ушундай. Машина мына тууганда толуп кетти. Онул жакта бир парк бар экен. Ал жакта өгүнү көп эле, азыр машина жок. Онул жакта. Мына. Полный. Каалаган тандап, азыр эле экөө тандап кетти. Офиске кетти экөө. Калгандары мына турат бош. Мастер экран ылдыйында адрес бар. Азыр эле эмнеде бир сунуш тагып калды эле. Жана Кытайлардын кошкон машинасы бар го, жаңы машина чыгып турду го, Хунсы деген бизнеске. Ошо менен чыгып көрсөмбү деп, чыгып көрбөйсүңбү, бизге да интересно болуп атат депчи. Huawei телефон алып, анан Хунсы алып туруп, анан жакшы бир космичим алсаң, ошондо виттагы не хм машина алып калабы? 3Х болуп калабы ошондо. 3Х менен анан ишти баштап көрсөм ошо жаңы машина менен. Интересно да, просточи. Хунсыны кайерден көрдүм Хунсыны столица мира бир жолу чыгарды, анан кече Снежоктон чыкты, Снежоктон жөнөтүп түштү, Снежокто бар экен деп. Андай кандай условия берет экен ал Хунсыларды. Вид вообще сонун экен, бирокчу, бирок айдаганда кандай ичет экен, өзүң кандай алат экен, мага интересно да. Жакшы машина болсо
айтып койсоңуздар, жазып койсоңуздар комментарийге мына жерге бар, мына жерге бар, мындай условия менен. Өтө мага чоң жардам болмок. Күтөм. Бизнеске. Не обязательно месяц, не обязательно сунсудлы боло берет. На первое время пока эме алачан. Эгер жакшы машина болсо, кийин кудай кааласа покупкабы же бирдеке кылып бир жолун таап алган аракет кылам. Машина кийин сатып туруп